күндүн энергиясынан ысык сууну алуу. Бүгүн биз Жалал Абад мамлекеттик университетинин Таш көмүр институтуна келдик. Бул алыскы аймакта болгон менен көптөгөн жетишкендиктери бар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар деп айтабыз. Анткени илимий жаатында жаңылыктары менен тааныштырып өтөбүз. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө электр энергиясын үнөмдөө керектиги айтылып жатат. Мына ушул учурдан биздин Таш көмүр институту туура багытта чыкты десек болот. Ал ушул сиздер көрүп турган панел аркылуу мына ушул жалпы корпустун сырткы жарыктандыруусун эч кандай электр энергиясыз эле жарыктандырып жаткан учуру. Таш көмүр институтунда экологиялык таза жана заманбап технологияларды колдонууга багытталган өзгөчө долбоорлор ишке ашырылууда. Окутуучулар студенттер менен биргеликте күндөн алынган энергиянын жардамы менен окуу жайдын сыртындагы жарыктандыруу системасын электр энергиясын колдонбостон иштетип, альтернативдүү энергия булактарынын мүмкүнчүлүктөрүн практика жүзүндө көрсөтүштү. Кубаттуулугу 3 киловатттык панель. Бул ичинде инвертор менен аккумулятор менен турат. Ал аккумуляторду бул күн чыкканда кечке чейин заряддалып, кечинде ушул корпустун айланасындагы чырактарды ошону менен күйгүзөбүз. Бул деген өзүбүздүн пайда түшүп атат. Сырттан электр энергияга төлөбүз, немени, освещенияны ушундан алабыз да. 3 киловаттык бул кечке чейин заряддалып турат. Кечинде аккумулятордан ошол освещениянын түнү менен жарык болуп турат. Өзүнүн корпустун айланасы. Мында теориялык билимди практика менен айкалыштырып, инновациялык ойлорду ишке ашырууда. Атайын долбоорлор жазылып, күн нурунун жардамы менен атайын түзүлүш аркылуу суу кайнатылып, күн энергиясын күнүмдүк турмушта кеңири колдонууга боло турганы көрсөтүлгөн. Бул багытта учурда бир нече долбоорлор ишке ашырылууда. Бул жерде мынакей күндүн энергиясынан ысык сууну алуу. Ысык суу дагы бул энергетикага кирет да. Бул жерде күндүн энергиясын нурун бир нурга топтоп туруп, ал сууну кайнатат. Бул жерде студенттердин өз колу менен даярдаган жана курстук жана квалификациялык иштерде аз да болсо өзүнүн мындай чыгармачылык иштерин көрсөтүшөт да. Ошондо могул күндүн энергиясынан мына сууну айдап, могу тегирменди айландырып жатат. Бул деген кичинекей болсо дагы баягы эч кандай сырттан энергияны алган жок. Могул күндүн панели, ушу күндүн панели тетиги түйүндө турган насосту иштетип, насос сууну айландырып, анан могу тегирменди айландырып жатат. Бул өзү студенттердин колунан жасалып чыккан модель. Институтта Жалал Абад мамлекеттик университетинин илим жана инновациялар бөлүмү менен биргеликте илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, туруктуу өнүгүүнүн максаттарына ылайык жогору квалификациядагы адистерди даярдоого өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бул багытта иштер окуу жайдын илимий жана практикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө болууда. Кыргыз Республикасынын 2024-2028 жылдарга илимий техникалык жана илимий инновациялык багыттагы артыкчылыктуу багыттарга таянып, университеттин ишмердүүлүгүн университет 4.0 моделине трансформациялоо менен иштеп жатабыз. Биздин негизги максатыбыз албетте бул студенттерибиздин жана окутуучулардын илимий иштеринин натыйжалуулугун өндүрүшкө жана негизи эле социалдык тармактарга байланыштыруу болуп эсептелинет. Бүгүнкү көрүп жаткан өзүңүздөр көргөндөй эле илимий жетишкендиктерибиздин баардыгы бул кокустук эмес. Булар негизи эле студенттерибиздин курстук жана дипломдук илимий иштеринин алкагында жасалып, окутуучулардын кандайдыр бир долбоорлорунун жыйынтыктары болуп эсептелинет. Институтта атайын илимге бөлүнгөн каражаттардын эсебинде иштеп жана ошолорду көбөйтүүнүн алкагында иштеп жатабыз. Ошондой эле студенттердин практикалык билимин чыңдоо максатында атайын балдар бакчасы ачылган. Анда студенттер практика өтүү менен катар балдардын психологиясы, өнүгүүсү жана тарбиясы боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышат. Учурда жаш изилдөөчүлөр мектепке чейинки билим берүү тармагында заманбап усулдарды колдонуу боюнча илимий иштерди даярдоодо. Ар бир студенттин практикалык сабакка мындай өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн аябай чоң салым кошот. Себеби дегенде бул жерде практика өзү бар, база.
кадимкидей сабакта балдардын аң сезими менен, алардын жөндөмдүүлүгү менен, балдардын баягы жан дүйнөсүн өнүктүрүүдөгү илимий процедурабыз, процесстерибиз ушул жерден аябай жакшы деңгээлде өтүшөт. Көбүнчө ата энеси мигрант болуп сыртта жүргөн же болбосо балдардын кандайдыр бир аң сезими, кээ бир балдардын мисалы кабыл алуусу тез болсо, кээ бир балдардын кабыл алуусу кечирээк болот да, кечеңирээк болот. Ошол балдардын үстүндө мен өзүм кошоп баягы даярдоо программасына кошком. Бул жерде сөзсүз түрдө студенттер бул иш менен алектенишет. Окуу жайдын жетекчиси Мелис Усупов институттагы бардык долбоорлордо жетекчиликтин колдоосу болоорун айтып, студенттердин сапаттуу билим алышы, заманбап технологияларды өздөштүрүшү жана илимий изилдөөлөр менен алектенүүсү үчүн бардык шарттар бар экенине токтолду. Бүгүнкү күндө Ташкөмүр институтунда эмгектенип жаткан профессордук окутуучулар курамына илим менен алектенген айрыкча окутуучуларга жакшы шарттар, ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилип жатат. Мисалы жогоруда айтып кеттик, биз 4 кафедранын окутуучулары, илим менен алектенген окутуучулары өзлөрүнүн проекттерин жазып келишет. Ошол проекттерине жараша биз окуу жайдан каржылап, министрликтин талабы боюнча дагы жумуш ордунда окутуу деген маселе болуп жатат. Энергетикада бардык окутулуп жаткан дисциплиналар боюнча бүт лабораториялар түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Ташкөмүр институтунда билим берүү менен катар илим, инновация жана экологиялык туруктуулукка өзгөчө көңүл бурулуп, жаштардын келечектүү долбоорлорду ишке ашыруусуна кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Ал үчүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин илим бөлүмүнүн адистери менен тыгыз иштешип, байма-бай окутуулар да уюштурулуп турат.